Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Говорит ТВ мультимедиалык маалымат агенттиги саясий дебаттарды улантат. Берүүнү мен Кайыргүл Урунканова жана Каныша Мамыркулова алып барабыз. Түз эфирди Next TV телеканалында жана Говорит ТВ мультимедиалык маалымат агенттигинде көрө аласыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Биздин дебат 3 раундтан турат адаттагыдай эле. Биринчиси катышуучулар көңүл бурсаңыздар, биринчиси темага ылайык позициялар такташуу, экинчиси элдин үнү, үчүнчүсү жыйынтык кандай болуш керек. Эскерте кетели, классикалык дебаттардын эрежелери боюнча бизде 2 мүнөттүк чектөөлөр киргизилген. Айта кетүүчү жагдай, тараптар өзүнүн позициясын так жана коомчулукка ынанымдуу бериши керек. Бүгүнкү чечилбеген чек ара бийлик качан ойлонот деген темадагы дебаттын катышуучулары менен тааныштырып өтөлү. Табылды Тилаев Жогорку Кеңештин депутаты жана Талант Мамытов жарандык активист. Ботобаев Каныбек Калбаевич Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору. Алимбаев Абдикарим Карбекович мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары. Ал эми биз ушул акыркы абалдан баштасак, акыркы абалда чек арада тынчпы, кандай абал, ошо боюнча сиз айтып кетсеңиз байке. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө жалпысынан чек ара акырдагы тынч деп койсок болот. Бирок чек ара маселесинин актуалдыгы бүгүнкү чейин сакталууда. Чыр чатактын баары бул бүгүнкү күндө мамлекеттик чек арадагы жана такталбаган жерлерде же болбосо кошумча такталуу зарылчылыгы болуп турган жерлерде чыгып келип жатат. 2019-жылы мамлекеттик чек аранында жалпысынан 17 факт ызычуу катталды. Анын ичинен 2019-жылдын. Анын ичинен бир чыр чатак бул Кыргыз Казак чек арасында, 2 чыр чатак Кыргыз Өзбек чек арасында, 14 чыр чатак бул Кыргыз Тажик чек арасында. Анын ичинен 3 чыр чатак бул курал колдонуу менен болду. Бул жылдын ичинде болбодубу, жакын арада эле ошо боюнча да айтып кетсеңиз. Алабукадагы окуяга токтолсоңуз. Ооба, мен 2019-жылкын айтып кетип жатамын. 2020-жылы бүгүн биз 9-күнү турабыз жаңы жылдын. 9 күн ичинде бизде бир чыр чатак Кыргыз Өзбек чек арасында катталды. Бул Алабака районунун Көкташ айыл округундагы Арап жергесинде катталып өттү. Ошондо абал азыр кандай? Бүгүнкү күндө абал ал жерде тынч. Мамлекеттик чек ара кызматынын аскер кызматкерлери штаттык режимде чек араны кайтарууда. Бүгүн да бир маалымат түштү. Мына Талант Мамытов айтып кетти, эфир башталарынын алдында дагы бир чыр эмес, бирок сиз айтып атасыз, бул чыр эмес, бул ички ич-ара маселе деп. Ошондойбу? Бул жерде бул Талант мырза айтып жатат, Баткен районунун Көкташ айылындагы болгон бүгүнкү күндөгү кырдаалды айтып кетти. Бул азыр эки өлкөнүн ортосунда, Кыргыз Тажик чек арасынын ортосунда кандайдыр бир ызычуу болуп же бир кандайдыр бир ал жердеги келишпестик андай болгон жок. Азыркы күндө ошол жерде укук коргоо органдары иштеп жатат. Бул азырынча ички маселе деп санап турабыз. Бирок буга дагы көңүл буруш керек, себеби дегенде Баткен районунда эки өлкөнүн чек арага жакын жайгашкан элдер өтө жакын жайгашкан, жыш жайгашкан. Ошон үчүн ар бир болгон ошол жердеги бир кандайдыр бир чек арага таасир бере турган нерселерди ыкакты менен карап чыгыш керек. Себеби дегенде кичинекей жерден бир чоң маселеге өтүп кетиши мүмкүн. Социалдык маселе. Социалдык маселе башка. Бул ошол жерде чек арада жакын жерлерде эгер ушундай чырлар болуп калса, бул сөзсүз түрдө көңүл бурбай койсо же өз убагында маселени чечпесе, бул эки тараптуу болуп кетишке да бүгүнкү күндө ыктымал. Рахмат. Табалды Гапырович 6-чакырылыштагы депутаттардын арасында ошол чек ара маселесин арбын көтөрүп
жүрөсүз. Себеби ошол жерден өзүңүз шайланып келген депутатсыз. Өткөндө жаңы жыл алдында чыр чатак чыкканда сиз ушул Түркбан жыйынына катышып жатып ушул жогорку кеңеште чек ара маселесин карайбыз, алып чыгабыз деп айтып кеттиңиз эле. Андан кийин жаңы жыл болуп кетти, деги эле ушул жогорку кеңеш чек ара маселесине акыркы учурлардагы ошого кайрадан кайрылабы, себеби жазында да сиз көтөрдүңүз эле. Саламатсыздарбы, сиздердин жамаатка чоң ыраазычылык. Быйылкы иш башыны, жумуштун башыны ошол чек арадан көтөргөнүңүздөр үчүн. Себеби чек арада тынчтык болбосо, чек арабыз бекем болбосо бизде башка өсүүлөр болбойт, экономикалык жактан да башка жагынан. Ошон үчүн бул туура маселе. Жогорку кеңеш сөзсүз бул маселени карайт, көтөрөт. Өткөндөгү кырдаалдан кийин дагы өкмөт менен биз тыгыз иштешебиз. Тийиштүү комитеттер иштеп атат. Буюрса эмки жума биз жумушка чыгаар менен бул маселени тийиштүү комитеттерден карап, өкмөт менен башка чечүү маселелер бар. Мен ойлойм, парламент бул маселенин үстүнөн талкуулайт. Мунун ичинде биринчиден элге кандай да убада бербесек бүгүнкү күндө ишенбейт. Аны ачык айтышыбыз керек. Себеби бул кырдаал 30 жылдан бери уланып келатат. Эми чек ара маселеси бир тараптуу чечилбейт. Аны өзүңүздөр билесиздер. Биз каалаганыбыз менен кошуна тараптан мына өкмөттүн өкүлдөрү турат. Бүгүнкү күндө баягы кызыккан жагы азыраак болуп атат да. Ошон үчүн биз ага карабайбыз. Парламент дагы, өкмөт дагы биз талап кылабыз. Булар керек болсо кадрлык өзгөрүүгө барабы же комиссиянын мүчөлөрүнү кайра көбөйтөбү же өзгөртүүлөргө барабы, бул маселени сөзсүз биз чыкканда парламентте муну талкуулайбыз. Тактап өтсөбүз, азыраак кызыккан тарап кыргыз тарап болуп атабы же тажик тарап болуп атабы? Себеби тиги киши азыр эле айтып өттү, 19-жылы болгон чыр чатактын көбүрөөгү 14 чыр чатак Баткен кыргыз чек арасында. Элдин көңүл борборунда тургандагы негизи ошол аймак. Анан мындай учурда коомчулукта ар түрдүү пикирлер ушул көп айтылып атат. Биз тараппы, ачык эле айтсаңыз? Бул жерде башка бир жактарында карашыбыз керек да. Чек арадан сырткары мына Согду облусу, бул Баткен облусуну 10 району курчап турат. Лейлек району 6 району, Баткен районунда 4 районунда. Ал жерде Баткен облусунун элинин калкы 500 000 тегерегинде болсо, Согду облусунун элдин саны бүгүнкү күндө 3 миллиондон ашты. 3 миллиондон 4 миллионго чейин жакында баратат. Сөзсүз аларда биринчиден жердин тартыштыгы, элдин санынын көптүгү, анан аларга жер жетишсиз. Бул маселеге алар быйыл же эмки жылга да чечилбегенге баягы кызыктар деп мен эл өкүлү катары жана өзүмдүн оюмду ушинтип айтып кетем да. Рахмат. Өкмөттүн алдындагы делимитация жана демаркация комиссиясы учурда ишин токтотуп турат. Муну кандай түшүнсөк болот? Ошо боюнча силерде маалымат барбы? Эмне үчүн иштебей турат? Жумушчу топ иштеп атат. Дайым эле. Бирок биз тапкан жокпуз ошо бүгүнкү күндө жумуштуу топтун Деги эле ошол комиссия тууралуу маалымат да жок экен, кечиресиз, жакшы эмес. ал комиссиянын аткарып аткан жумуштары көбүнчө жабык түрдө болот да, ошон үчүн муну ачыкка чыгарылбайт. Өзүңдөр билесиздер, себеп дегенде эки тарап сүйлөшүп атышат. Позициялары бар өздөрүнүн. Мына бүгүнкү күндө дагы Тажикстан делегациясы биздин Бишкек шаарында иштеп атат. Алар келишкен бул жерге. Мына жакынкы күндөрдө где-то 15-ден 20-ларынан дагы бир группасы келет бул жака. Учурашуулар эки тараптуу болот. Биз өткөндө жаңы жылдын астында эле Тажикстан территориясына жолугушуу өткөзүп келгенбиз. Мына эки президент октябрда учурашкандан кийин ошол именно делимитацияны активдештирүү боюнча алар сүйлөшүшкөн. Ошондон кийин атайын 3 группадагы комиссия түзүлгөн. Ошолор мына жаңы жылга чейин 7 жолу учурашты. Жумушчу топтору, ал эми топографтар 6 жолу учурашты. Ал эми дайыма постоянный иштей турган эки тараптуу топ түзүлгөн. Алар ушу октябрь айынан декабрь айына чейин 5 жолу учурашып сүйлөштү. Бул мен акыркы убактарда аткарып аткан иштерин айттым да. Бүгүнкү күндө дагы иш жүрүп атат. Иш жүрүп атат дейсизби? Иш жүргөн менен коомчулукка маалымат жеткирилбей атат, бул стратегиябы? Бул пландабы? Конечно, бул айтып атпайбы, бул комиссиянын жумушу ачыкка чыкпайт, пока анын жыйынтыгы чыкмайынча, себеп дегенде бул азыр эми сүйлөшүүлөр гана жүрүп.
Бирок комиссия бар. Конечно, Делимитация жана комиссия бар. демаркация, Тажикте, туруктуу комиссия бар. Иштеп Тажик атат. Республикасы менен өзүнчө комиссиялар, Өзбек Республикасы менен да түзүлгөн атайын ошондой делегация бар. Анын составына ар бир тиешелүү ишкана мекемелердин өкүлдөрү катышат, эксперттер. Өздөрүнүн сүйлөшүлгөн графиктери боюнча алар учурашып, сүйлөшүп жүрүшөт. Сиз ошо комиссияга киресизби? Кирем. Талант, сизге кайрылсак, жаңы жылга чейин ушул чек ара коомдук уюму түзүлдү. Бул жарандык активисттердин демилгеси менен бизге белгилүү маалыматтар боюнча силер ошо жеринде да бардыңыздар, жогорку кеңештин депутаттары менен дагы жолуктуңуздар. Бүгүн кайрылууңар чыкты ушу чек арага байланыштуу. Айтсаңыз, бул коомдук уюмдун максаты эмне? Бул аргасыздыкпы же саясий бир кызыкчылыгы барбы же ушул бийликтен жалпы эле ушул чек арага көңүл бурбаган тараптардан тажагандан улам келип чыккан маселе кандай? Саламатсыздарбы? Бул коомдук бирикменин максаты биринчиден ушул мисалы бийликтин 3 аткаруу бийлиги бар да, сот бийлиги бар, мыйзам чыгаруу тармактары бар, анан аткаруу бийлиги бар. Ошолордун бир ишти алдына жылдырбай, кандайдыр бир элге так маалымат бербей, же болбосо ошо чек ара маселесини бир конкреттүү чечилбегенин айынан ушундай аргасыз жолго биз барып атабыз. Бул жерде эч кандай саясат жок. Бул коомдук уюмдун мүчөлөрү жерине барып, мен тилекке каршы бара албай калдым. Алар барып таанышып келди. Ал жерде өтө көйгөйлүү маселелер көп. Тилекке каршы биздин бийлик өтө алсыз болуп жатат. Бул жерде айтылган сөздөргө мен кошулбаймын. Бул жерде делимитация жана демаркация деген комиссиянын дагы иши чындыгында мындай жабык болуп атат. Эч ким билбейт, эч кандай маалымат жок. Бул иши жабык болуш керек деп атпайбы? Талаптагыдай болгондо. Эми иш алдына жылбай жатса, иштебей жатса, конечно, ошентип кутулат да. Ачык айтканда, жер талаш миграция маселеси аралашып, чек араны чындап келгенде коргой турган акыбал начар. Өкмөт эмне иш кылып жатат? Мына азыр Мамытов айтып кетти өзүнүн сөзүндө. Жана жогорку кеңеште да бир нече жолу бул маселе көтөрүлдү. Бирок жыйынтык барбы же жокпу? Сөз бүгүн эл күткөн чек ара боюнча жыйынтык жетиштүү эмес жана жок. Бирок өкмөт иштеп атат, биз аны талап кылып атабыз. Андан сырткары чек араны коргоо боюнча мен чек ара кызматынын орун басары турат. Биз чоң ыраазычылык билдирибиз керек биздин аскерлерге. Булар так өзүнүн ролун аткарып, жумушун аткарып, бүгүнкү күндө 1 метр же жарым метр да биз жака биздин кошуна тараптан жылуу болгон жок. Жана Максат айылында болгон, Аксай айылында болгон кагылышууда биздин чек арачыларыбыз өтө мындайча айтканда шамдак айлыгыны жана эр жүрөктүүлүгүнү мекен үчүн кандай күйгөнүнү биз баарыңыздар күбө болдуңуздар. Ошон үчүн коргоо коопсуздук боюнча биз элибизге айтышыбыз керек. Бул жагынан биз өкмөттө, парламентте так көзөмөл кылып турабыз. Биз элдин коопсуздугуну коргоп бергенге мен ойлойм күчүбүз жетет. Бирок жанагы иштер боюнча чек ара чечилбегени менен бир топ социалдык маселелерди биз өкмөт тарабынан талап кылып 300 миллион сомдон ашык Баткен облусуна акча бөлүндү. Анын ичинде бир топ ошол эле Аксай Тамдык, Аксай Рабат жолдору жана башка социалдык маселелер бүгүнкү күндө ишке ашырылып жатат. Быйылкы да жылга өкмөт башчы өз сөзүн берди. Чек араны чечпегенде биз чек аранан элибизди көчпөй тургандай биз ошого түзүп бериш керек да, баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. Ошондо мен ойлойм биздин элге, биздин жерге баягы биздин кошуналар тараптан баягы көз салуусу азыраак болот эле да. Эң негизгиси бул Баткен облусунда ички миграция жана сырткы миграция. Элдердин көбү ошол жактан көчүп, тилекке каршы 2000-жылдарга чейин жанагы айтылып кеткен бир топ жер участоктары же үйлөрү сатылып калган. Ал 2000-жылдарга чейин жашоодун оор шартына тиешелүү. Бүгүнкү күндө андай маселелерди биз так
өзүбүз депутат катары мына коомдук уюмга чоң ыраазычылык билдиребиз. Булар да баягы ишенбегендиктен, жадагандыктан ошол жерден бүт Кыргызстан боюнча булардын уюмунда бар. Биз жолугушуп өткөргөнбүз жогорку кеңеште. Сөзсүз элдин да көзөмөлү бүгүнкү күндө күч, маалымат каражаттары өтө көзөмөлдөп турат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн эч нерсени бүгүнкү күндө жашырганга мүмкүн эмес. Буюрса баарыбыздын эле ниетибиз ошо чек араны чечиш. Биз президенттен да суранып жатабыз, өкмөттөн талапты кылып атабыз, парламентте бул маселени биз көтөрөбүз. Бул маселе чечилбейинче бул иштин үстүнөн иштейбиз. Жазында ушул чек ара боюнча баягы чоң маселе каралганда жогорку кеңеште сиз канча үй сатылганын, кандай ошол жерде мыйзамсыз иш аракеттер болгонун өкмөттүн өкүлдөрүнө айтып, ошол жерде көп маселе көтөрүлгөн. Биз да говоритубу ошол жерде жана газ түтүктөрүнүн сатылышы боюнча да бир топ жагдайлар боюнча чагылдырып бердик эле. Ошол иштер эмне болду? Сөзсүз баягы сатылган үйлөр боюнча биз аны айтканбыз. Бүгүнкү күндө чек ара кызматта тийиштүү мамлекеттик органдар ал үйлөрдү оформить эткенге же сатканга мүмкүнчүлүк бербейт. Ал биздин жер, биздин үйлөр. Биз ошону талап кылабыз. Жанагы газ түтүкчү боюнча арка өрөөндөгү бүгүнкү күндө кылмыш иш ачылган. Ал иш боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Биз кайра ушу тийиштүү органдарга бүгүнкү күндө баягы Финполициянын карамагында ал иш. Ал биз айтып атабыз, алдамчылык жол менен ошол кыргыз газды сатканда Газпромго ошондой алдамчылык жолдор менен же кандайдыр бир схемалар менен бул сатылып кетиптир жеке инвесторлорго. Бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүрүп жатат. Биз аны көзөмөл кылып турабыз. Катта туз боюнча. Катта туз боюнчадан бүгүнкү күндө биз талапты коюп атабыз. Ал жерде биздин Кыргыз нефтегаз ишканасы бир топ иштерди жүргүздү. Ошол газды, биздин газды ошол кыргыз тарапка буруу боюнча ал да арка достук айылдарына ошо түтүктөрдү тартуу боюнча иштер жүрдү. Мен ойлойм, бул дагы чек арага тиешелүү маселе. Ошол жерде жумуш иштери башталганда биздин тажик тараптык чек арачылар тараптан да кичине кагылышуу жолдору барганда бүгүнкү күндө ал жумуш токтоп турат. Рахмат. Камил Николаевич, сиз барбы сизде ушул маселеге кошумчалар? Кошумча катта туз боюнча айтып кеттик. Катта туз биздин документтер боюнча биздин территорияда турат. Бирок бүгүнкү түзүлгөн делегациялардын эмесинде карала элек ал участок. Биздин архивдик мурунку документтердин баардыгында ошо катта туз биздин территорияда турат. Мен айтып кетейин дедим эле азыр. Бул жигит айтып атпайбы, талант жумуш болбой атат, өкмөт неме алдырбай атат депчи. Жалпысына айтсак, өзүңөр билесиздер да, Кытай менен чек ара бүттү, Казакстан менен бүттү, Өзбекстан менен бүгүнкү күндө делимитация 95%ге чейин бүттү. Азыр 5% территория калды, где-то 60 километрге жакын неме кылдырып турат. И акыркы мына бүгүнкү күндө Тажикстан менен, конечно, өзгөчө сүйлөшүүлөр болуп атат, конечно, муну өзүңүздөр билесиздер. Мына азыр депутат мырза айтып кетишти, аларда эл көп, аларга жер керек, алар колдон келсе ушу күнүнө 1 сантиметрден болсо жылып алалы деген аракет менен переговорго баягы немедей келбей атышат да, өзү жакшы неме кылып атышат, убакытты созуп атышат. То есть убакыт алар үчүн ойногондой болуп атат да. Бирок ошол эле убакта биздин чек арачылар, немелер, ошол жердеги элдер ошо чек арада бекем турушуп, ошол жерди коргоп турушат да, пока делимитация иши бүткүчө өттү да. Ушул маселеге отурлай, жанагы күч, ушу азыр мен айткан суроого баарыңар жооп берсеңер болот, если даяр болсоңорчу. Күч структураларын ошо чек ара кызматын болобу же баардык күч структураны ошо жерге алып барып, жайгаштырып, ошо жерге жашатып коюу бир маселеси байма-бай коомчулукта көтөрүлүп келет. Силер ушуга кандай көз караштасыңар? Айтып кетсеңер болот өзүңөр. Бул маселе боюнча акыркы күндөрү талкууланып жатат. Коомдон ушундай бир сунуштар түшүп жатат. Жогорку кеңештен кээ бир депутаттар дагы ушул маселени көтөрүштү. Мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө чек араны кайтаруу, чек араны коргоо бул комплекстүү жумуш.
өкмөттөн баштап ошол жердеги айыл башчыга чейин ар бир ошол жердеги орган өзүнүн жумушун аткарышы керек. Өкмөттүн астында мамлекеттик органдын ар биринин өзүнүн тапшырмасы бар, милдети бар. Өз жумушун бүгүнкү күндө чек араны кайтарууда жасап жатышат. Биз азыркы маселени борбордук аппаратты, министерстволорду ал Баткенге апарып жайгаштырыш, башка бул чече турган жогорку бийлик бар. Бирок биз баарыбыз эле ошол жакта жүрөбүз. Бүгүнкү мына мен жаңы жылда дагы, жаңы жыл убакта дагы мен түштүк региондо болуп келдим. Мамлекеттик чек ара кызматында бир орун басар дайыма түштүктө болуп турат бүгүнкү күндө. Маселени чечүү боюнча. Азыркы айткан маселе өкмөт тараптан, мамлекет тараптан, бүт эле мамлекеттик органдык тараптан дагы чек арага көңүл чоң бурууда. Себеби мурунку жылдарга караганда быйыл өсүш бар. Мамлекеттик чек ара бүгүнкү күндө такталбагандыктан чыр чатыктар келип турат. Ал жердеги ар кандай маселелер бар. Бул тыгыз жайланышып калган ошол жердеги эл, бир эле көчөнү колдонуп жаткан элдер бар ал жерде. Албетте биз баарын түшүнөбүз, өтө оор ал жерде жашашта. Ал жерде суу талаш маселеси бар. Ал жерде мал жайып талаалар талашкан маселелер бар. Бирок мунун баарын бирдикте биз чечишибиз керек. Мына 2019-жылды бул региондорду өзгөртүү жана санариптештүү жылы деп ошондой жыл деп аталды. Бирок бир канча жумуштар 2019-жылдагы чек арада жайгашкан айылдарда дагы жасалды. Бул жол маселеси, суу маселеси, мектеп маселеси. Ошондой эле мына тарыхта бул бир тарыхый окуя болду. Эки мамлекеттин башчылары, президенттери ошол ызы чуу болгон жерде өздөрү жолугушуп келди. 2019-жылы мен азыр айтып кеттим сиздерге 14 инцидент, мисалы кыргыз-тажик чек арасында болуп жатса, бул инцидент жөнөткөн жок. Анын ичинен 3 инцидент бул курал колдонуу менен кошулду да. Анын ичинде мына бүгүн биз мамлекеттик чек ара кызматынан бир чек арачыбызды жоготуп алдык. 14 чек арачы ал жерде жаракат алды. 11 ички иштер министрлигинен жаракат алышты. 11 сотрудники. 12 ошол жердеги чек арага жакын жайгашкан граждан жарандар ал жерде ар кандай жаракат алышты ден соолугуна. Ошондуктан биз мамлекеттик чек араны бүгүнкү күндө албетте биз аракет кылышыбыз керек. Коргогонго, аны тактаганга бул бир тараптуу эмес, эки тараптуу экен. Бул жерде атайын мамлекеттик орган бар бул чек араны тактоо боюнча. 2019-жылы мына бир канча чек ара заставалар ачылды Баткен областында. Бир канча ошол жерде чек арачыларга казармалар ачылды. Техникалык жабдуулардан бир канча техникалык жабдууларды ал жерде күчөттүк. Мына Россия Федерация тарабынан дагы бажы биримдин негизинде биз бир канча техникаларды алдык. Ошонун 70% бул кыргыз-тажик чек арасына жиберилди. Рахмат. Талант мырза, сиздерде кошумчаңыз барбы? Эмне үчүн бул маселе чыгып келет? Мисалы, Назарбаев бир убакта Астанага өзүнүн мындай борборун көчүргөн, билесиңер, ушу так эле ушу чек ара маселесин чечүү үчүн. Чечти маселени. Анткени чоң борбор ошо Целинада курулду. Жок жерде курулду да. Аны менен мындай тил маселеси да чечилди. Бизде ошондой болушу мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? Албетте азыркы учурда жанакы айтып жаткан чек ара кызматыны мамлекеттик күч структураларына сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө көчүрүш керек Баткенгечи. Себеби ал жерде азыр мен мындай жалпак тил менен айтканда чек ара жок да такталбаган эле. Анан мисалы мен ар бирибиз эле жаран болгондуктан мисалы биз жер алгандан кийин жерди бөлүп участок бөлгөндөн кийин албетте чек араны тактап алабыз биринчичи. Тактап тосуп алып анан үй салабыз туурабы. Ал Баткенде ошондой чек ара жок да, биз аңырайып эле ачык эл кыйналып жашап атат чындыгында. Чыр-чатыктар баардыгы ошонун айынан чыгып атат. Анан биз тилекке каршы бизде мынау мамлекет башчыларында мындай мекенчилдик сезимдери жок да. Мекенчилдик сезимдери жок. Аракет кылайын, иштейин деп мындай сөз менен айтып кое берет, бирок иш жүзүндө эч нерсе аткарылбай жатат. Ошонун айынан ал жакта күндө ызы чуу чыгып чатактар болуп атат. Мына азыр эле
мага маалымат келди, Баткен районунун Көкташ айылында кечээ бир 3 тажик бир үйгө баягы бутылкага бензин куюп туруп таштап качып кеткен экен. Тилекке каршы ал бутылка жарылбай калып, Тилекке каршыбы? тилекке каршы ушундай болуп калды эми. Кудай Кудай сактасын. Кудай сактасын, ал жарылбай калды да. Ол жарылганда эмне болот эле? Кайра эле баягы ыз чыгат эле да. Ошондой күндө маалыматтар бизге келип атат. Бизде мисалы мен ал жактагы Силер деген силердин уюмуңаргабы? ооба бизде группа бар да. Ошо группага ал жердеги Ал жергиликтүү провокация эмеспи? жок, провокация Кандай эмес деп ал. ойлойсуз? Сизде ушундай маалымат барбы? Бул маалыматтар биз айтпасак деле социалдык тармактарга чыгып кетет, анан ошол менен эле чырдашып эле жатып калабыз да. Бизге келип атат. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз мамлекетинде эч нерсени жашыра албайбыз. Эмне болуп аткандын баары массалык маалымат каражатында жесө коомдордо айтылып чыгып жүрөт. Биз биринчиден ушул чек арадан кандай айылдар жашап, кандай айылдар жайгашып калган, кандай кырдаалда, кандай абалда ошол жерде жергиликтүү адамдар жашап атканын түшүнүшүбүз керек да. Ал жерде өтө жакын. Ал жерде жанагыдай биз шахматтык түрдө жайгашкан үйлөр бар. Ал жерде кичинекей көчөнү эки мамлекеттин жарандары колдонуп жатат. Коңшуларынын ортолугунда мисалы үчүн 4 метрлик жерлер бар. Кичинекей көчөнү бирдикте мисалы үчүн колдонушат. Ал жердеги эки тараптуу сүйлөшүп, мисалы үчүн биргиликте ушул көчөнү колдонолу. Ушул жерде биздин эл дагы, силердин элиңер дагы жүрсүн деп ушундай бир тартипке келип келип ошондой азыр жашап жатышат ал жердеги элдер. Бирок азыр айтып аткан нерсе менимче, ал жерде ар кандай провокацияга барып калышы мүмкүн. Мына жакында эле билесиздер, Тажикстан ошо Көкташ айылынын тушунда эле Тажикстан мамлекетинде бир жаранга ок тийип, ал жарада болуп ооруканага түштү. Ошол жердеги ал жердеги айтып жатат, Кыргыз тарабынан атылды депчи. Андай болгон эмес. Бирок аны эч ким көргөн дагы эмес, бирок тажик тараптан мындай келгенде биз ал жерде далилдеп бердик. Биз тараптан эч кандай нерсе болгон жок депчи. Бул жерде ар кандай кичинекей нерсе чоң нерсеге айланып Балким кетиши биздин мүмкүн. чек ара кызматы маалыматтык жактан утулуп калып атат. Себеби маалыматтар айрым учурда кеч чыгат. Мени калпайттырбайт Талант мырза. Айрым учурда Тажик Республикасынын чек ара кызматынын маалымат кызматы алдыраак кеткен учурларда, ушундай учурда баягы коомчулукта сиз өзүңүз айткандай баары эле интернетте отурат да. Анан ошол жерде коомчулуктун баягы тынчсыздануусуна өтө негиздер кетип атат да. Ушул жагдайларды токтоп кетсеңиз. Бул маалымат боюнча айтып кеткеним, чек ара кызматында бүгүнкү күндө маалыматты өз убагында берип жатасыздар. Аны баарыңыздар массалык маалымат каражаттарын окуп жатасыздар. Тажик тарапка караганда биздин чек ара кызматынын маалымат башкармалыгы өз убагында маалыматтарды берип жакшы иштеп жатат. Чек арада кандайдыр нерсе болсо өз убагында биз аракет кылабыз коомго жеткирип, ошону менен бирге туура элге жеткирүү тартибинде карайбыз да биз. Кандай дейсиз? Ошондойбу? Жок, биз кошулбайбыз бул маалыматка. Мисалы, мен тажиктерди өзүм Баткенден болгондуктан тажиктердин мүнөзүн жакшы билем да. Аларда мыйзам жакшы иштейт. Аларда бийлик тараптан бир мындай кандайдыр бир колдоолор болбосо, мындай жарандар эч качан өздөрү билип кыймылдабайт аларчы. Аларга бийлик тараптан өтө жакшы колдоолор болуп атат. Ошондуктан алар ошондой провокацияларды уюштуруп, аз гана болсо дагы жылып, ошол жерлерди өзүгө өткөрүп, анан могу Варух деген анклав болгон да. Карта боюнча деле Варух анклавда негизи. Алар ошол Варухка коридор ачуу үчүн ушундай жолдорго барып атат деп эсептейм менчи. Талант мырза, сизге мондой суроо бергим келип жатат да, азыр айта кошулбайм. Сиздин ар бир сөзүңүз кошулбайм деген менен мына улантылып жатат. Себеби дегенде мен азыр маалымат боюнча айттым, а сиз башка жолуна жылып келе жатат деп. Бул биз туура түшүнүшүбүз керек. Сиз Баткендин кайсыл жеринен болосуз? Мисалы мен сизге айтып берейин. Мен Сүлүктүү шаарынан болом. Сүлүктүү шаарынан болот экен. Сиз Көкташ мисалы үчүн билбейсиз, сразу айтып берейин. Билем. Самаркандык билбейсиз. Аксай мен сизге караганда жакшы билем. Жок, мен ал жерде мен билем, чек арачы катары басып жүргөнмүн. Себеби дегенде бул маалыматтан коомго туура жеткириш керек. Эгерде кемчилик болсо дагы туура жеткириш керек. Бул бизде моундай кемчиликтин негизинен ушундай болуп калды депчи. Бүгүнкү күндө мен сиздерге ачык айтып берейин, ошол жердеги жергиликтүү калк баары билип турат. Эч ким жергиликтүү калктын өкүлү. Биз ошончо чакырдык. Да, талант Сүлүктүдөн келди. Мисалы үчүн бул жерде айтканым
Баткен районунда азыр Көк Таш боюнча сөз болуп жатат да, бул жерде ар бир көчөнү басып өтүш керек. Ар бир жерде туруш керек. Ошондо гана ал жердин мүнөзүн түшүнөт. Ошол айылды. Жарандык активист, Жарандык активист жеринде билбей атат. Жок, мен азыр бул баланы бул мекенчил катары мен азыр колдоп турамын. Бул коом менен мен таанышканмын. Буларды мен азыр мен туура түшүнөмүн. Маалымат берип жаткандагы, бул жерде айтып жаткандагы да мен колдоймун. Себеби дегенде ачык айкын айтып албасак, бүгүнкү күндө коомго туура жеткирбесек, мында биз жыйынтыкка жетпейбиз. Ошондуктан мен негизги айта турган сөзүм, бүгүнкү күндө тажик тараптан мисалы үчүн эч качан 1 сантиметр да жылалбайт. Мен айтып жатам, 2019 жылы канча чыр-чатак чыгып кетти. Ошол чыр-чатак эмнеден чыкты? Ошол аракет кылгандан чыкты да. Биз токтоттук мисалы үчүн чыр-чатакты. Мына максатта эмне болду? Мына Кулумду айыл өкмөтүндө максатта эмне болду? Ошолорду мисалы үчүн биз барып, мына мен Бишкектен барып, маалыматты убагында алып туруп, биздин күчтөрдү ошол жерге убагында жеткирип калганбыз биз. Канча сааттык, канча аралык жер мисалы үчүн. Биз баргандан кийин гана ошондо чыр-чатактар чыгып жатат да. Ошондуктан мына Баткен областында ошол жердеги жергиликтүү бийлик да аракет кылып жатат. Эми ар бир мамлекеттик орган өзү жооп бериш керек. Мен чек ара кызматына гана жооп берип жатам. Бүгүнкү күндө кандай шартта, кандай кырдаалда чек арачылар турат, кандай кырдаалда кызмат кылып жатканын баары ошол жердеги жергиликтүү калк дагы билет, Талант мырза дагы билет. Мен ойлоймун, чек арачылар дагы мисалы үчүн Талант мырза колдоп кетет. Даже көбөйткүлө деген маселени көрүп, ушуну колдогула деген маселени дагы Талант мырза айтып кетет, мен билемин аны. Азыр ушу делимитация, демаркация боюнча маселеге кайрылсакчы, бизде такталбаган канча километр жер бар ушул чыр чыгып аткан жерлерде? Тажикстан боюнча. Тажик-кыргыз чек арасында. Кыргыз-тажик чек арасынын жалпы узундугу 970 километр. Бүгүнкү күндө анын жазылып, эки тараптуу жазылып такталганы 595. Мунун ичинен 519 километри уже эки тараптуу макулдашылып бекитилген. Калган ошо 75 километри бул бекитүүгө даярдалып коюлган турат. Жазылып элек бүгүнкү күндө талаш неме болуп турганы, пикири келишпей турганы 375 километр жер турат. Эки тараптуу макулдашылган. То есть эки тарап отуруп алып талкуулаган 4 участок бар, жазылып элек. Бул экөө Чоң Алайда, экөө Лейлек районунда. Ал эми калган дагы биздин өзүбүздүн кыргыздын эксперттери тактап чыккан боюнча где-то около 100гө жакын участокто может быть талаш болушу мүмкүн деген ушундай немелерде прогнозубуз бар. Азыркы күндө азыр мен жигит айтып атпайбы, бирок элге туура түшүндүрүш керек. Азыр айтып атпайбы, жылып атат тажиктер деп. Тажиктер эч кандай жылбайт. Туура айтканы, что алар аракет кылып атат. То, что Варух менен бергени кошкон аракет. Алардын ойлошу, анын баардыгы билет. Бирок бүгүнкү күндө 1 сантиметр дагы алар эч жакка жылган жок. Биз андай аракет кылбай элебиз да, Биз деген өзүбүздүн жерибизди сактап калалы деп эле отурабыз да. Биз алардын жерине биз алардын 1 сотук жердин кереги жок бизге. Биз өзүбүздүн да бербейбиз да. Ошондой принцип бербейбиз да. Ставалды Гапарович, чек ара маселесин такай көтөргөн жана такай барып жүргөн ошо жергиликтүү элдин өкүлү катары билесиз. Ушуга чейин 5-чакырылышта дагы толтура жолу жогорку кеңеште карап токтомдорду кабыл алган. 6-чакырылышта эле ошол жолду басып өтүп болушунча токтомдорду кабыл алды. Жазында максатта чыккан чыр-чатакта өзүңүз барып көрүп, Бабаш Кармат Бабашына болуп барып көрүп, ушул маселени кайра көтөрүп чыктыңыздар. Тактап айтканда, маал менен эле ушул чек ара суроосун коюп эле келатасыздар. Анан сиз такай айтып келесиз, тажик тараптын кызыкчылыгы ал тарап коргоп атат, биз кичине алсызыраак болуп атабыз. Мына ушул эки тараптуу келишимдерде, токтомдордо да кеткен катачылыктар тууралуу да айтылат. Болгондо элге айтсаңыз. Сөзсүз, эми Талант мырзаны да колдойм, эл ишенбейт. Эмне гана биз кандай кооз сөздөрдү айтпайлы, себеби чек ара маселеси чечилген жок. Бирок чек ара маселени чечүүдө баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Жөнөкөй жарандан баштап баардык мамлекеттик эң чоң бийлик башчысыга чейин аракетибизди жасашыбыз керек да. Бул убакыт болгон 2000-жылга чейин Баткен облусу өзгөчө өтө оор шартта жашаган, кыйналып калган. Ошол
союз ыдыргандан кийин ал кезде баягы ички миграция, сырткы миграция күчөгөндө биздин ошол чек арадагы айылдар тилекке каршы ошол жарандарыбыз тарабынан сатылып кеткен же болбосо бош калганда биздин кошуна жарандар аркылуу ошол кезде баягы жашап калышкан да азыркы кезде. Ал да бизге маселени түзүп атат. Андан кийин маселе бүгүн эле жаралган жок. Же 2015-жылы биз депутат болуп келген жаралган жок. Бул 30 жылдан бул маселе биз мурдакы биздин башкаруучуларыбызга да коюп келишибиз керек. Эмне себептен биздин колубузда мына өкмөттүн өкүлү айтыш керек. 2015-жылга чейин бизде өтө чоң рычагдар болгон. Өтө чоң. Себеби Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда бардык кара жолу дагы, темир жолу дагы, аба учуундар керек болсо абаны да жапкан да. Ошол кезде бизде мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары ошол Тажикстанда граждандык согуш болду чоң. Ошол кездеги жетекчилер бардык күчүн жумшаган эмес. Баткен облусуга өзгөчө баягы кош көңүл болгон себебинен бүгүнкү маселе бизге жыйылып, мына бардык өтө оор маселени бизге калтырды. Биз да сөзсүз келечекти ойлоп, кыргыз мамлекеттин бүтүндүгүн ойлоп, биздин муундарыбызды ойлоп, бул маселени чечишибиз керек. 10-15-жылы мына эрте жазда суу талашып, же кичине жайыт талашып эле муш таш атуулар болсо, бүгүнкү күндө чоң курал, тилекке каршы чоң курал колдонула баштады. Бул мен ойлойм эртең же 2 ай же 3 айдан кийин кайталанбайт бул маселе деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул маселе мындан да курч болушу мүмкүн, же болбошу да мүмкүн. Ошон үчүн бул маселени биз сөзсүз кагылышуудан кийин эле чуркап барып, бул маселени көтөрө коюп, эртеси күнү унутпашыбыз керек. Бул маселени биз чекит коюшубуз керек. Мамлекет башчылары жолукканда жакшы болду, ошо Борукта, Аксайда, Көк Ташта, андан сырткары келип бул жерде жолугушуулар болду. Бирок биз ошо жолугуп маселени чечүү алдында турган кезде жанагындай провокацияларга да мен дайыма элибизди сабырдуулукка чакырып келем. Себеби бул процесстер дагы баягы сүйлөшүү жолдоруну, чечүүчү жолдорду баягы токтотуп акырындатып атат да. Ошон үчүн биз дагы эле өкмөттөн талап кылабыз. Керек болсо ошо мурда кылымдап жашап бир да чек ара жок. Ошол жергиликтүү бийликтерден да бул көп нерсе зависит этет. Себеби ошол акимдер айыл башынан баштап, айыл өкмөт акими, начальник УУДУсу, СМБсы, прокурору, губернатор, ошо өкмөттүн өкүлү дагы достук мамиледе ошол Тажикстанда мыйзам каттуу, бийлик күчтүү, ошолор менен тыгыз түшүндүрүү иштерин жана элдин биримдигини сактаганга аракет кылса, биздин күч органдарыга да жумуш азыраак болуп, элдин себеби биз быйыл эле жашоо түгөнүп калбайт же 2 жылдан кийин. Биз өмүр бою кошуна болобуз, өмүр бою алака береке жасашыбыз керек. Себеби тажик тарап кыргыздарсыз жашай албайт ал жерде. Кыргыздардын да көп баягы жашоо шарты, күнүмдүк турмушу ошол Тажикстанга байланыштуу болуп калган да. Ошон үчүн бул маселени биз сөзсүз чечишибиз керек. Табалдык Гапаревич, чындап келгенде мына быйылкы жылы 3-чү жолу аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү, быйыл балдар жылы деп кошуп койдук, 3-чү жолу. Бул бир. Аймактарды өнүктүрүү болгондон кийин президенттин указы биринчи жеринде аткарылыш керек эле. Аймакка эң биринчи Баткен кирет. Бул бир жагдай. Экинчи жагдай, Баткен чек ара аймагы деген статусу бар. Атайын мыйзам менен бекитилген статусу бар аймакка кирет. Менин билишимче 49 айыл өкмөт, же 49 айыл бар, же 60 айыл бар. Демек, мыйзамдык жактан каралыптыр бул жагдайларчы. Анан ушул делимитация менен демаркациядан башка ушул каралбай аткан, биз ушу жергиликтүү бийлик ошол жак алсызыраак болуп атат деп, анан баягы чек ара кызматына таянып эле туруп калып атпайбызбы? Ошо жергиликтүү бийликтин кайсы тарабында кемчилик кетип атат? Бул жерде жергиликтүү бийлик деле баягы аракетин кылып атат. Бирок тийиштүү баягы полномочиялары ошого жетишпейт. Мисалы өкмөттүн өкүлү деле ошол чек ара маселеси боюнча жумушчу топто жок. Мисалы сүйлөшкөнгө акысы жок. Биз айтып атабыз, бүгүн өзгөчө ошол Баткен облусуна чек ара курч, ошол эле мисалы Өзбекстан менен Ала Бука районуна, Аксы районуна өзгөчө статус, чек ара статусун алган өзгөчө айылдарга
бир баягы статус берген менен финансылык жардам каралган Каржы эмес да, жок. каржы жок мыйзам боюнча. Ошону өкмөт бүгүнкү күндө программа иштеп чыгып атат. Ошол чек арада өзгөчө статусу бар айылдарга мисалы пенсиясын 2 эсе, айлык маянасыны же болбосо пособияларды бир жеңилдиктерге баруу жолу боюнча. Анан ачык айтыш керек, өкмөт сиздер айтып атасыз, маалымат жагынан утулуп атат. Бир топ Баткен облусунда чоң иштер, жумуштар болду быйыл. Мына акыркысын эле биз жаңы жылдын астынан чечтик. Исфана шаарына 5 миллион евро таза сууга бөлдү. Кулунду каналын ремонттоого мына акча бөлдүңүздөр. Андан башка бир топ бул Лейлек району, Баткен облусу боюнча бир топ иштер болду. Ошол кылынган иштерди да мындай элге ачык жеткизүү боюнча утулуп атат да. Өкмөт кызматына мен сөз айтышым керек да. Кылган жакшы иштерди айтыш керек. Жана кыла турган программаларда жеткире албай атат да. Биз парламентте көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Эмне жетишпей жатат чечкенде ушу маселелер? Мынакей азыр депутат мырза айтып кетти, что Жогорку Кеңеш Ана действительно көптөгөн жакшы токтомдор кабыл алынган. Именно ошо чек ара аймагын өнүктүрүү боюнча, именно ошо Баткен областы боюнча көптөгөн чечимдер кабыл алынган. Ошонун негизинде өкмөт дагы өзүнүн программа түзүп, ошол боюнча акча каражатын карап, ошол боюнча бүгүнкү күндө дагы дайыма жумуш алып кетип атат. Мына былтыркы жылы 19-жылды айтсак эле, именно өзүнүн бюджеттен бөлүнүп берди 137 миллион сом акча бөлүнүп берди. Бул жанагы бизге өзгө немеси жок жолдорду куруш үчүн, ошондо социальный объектлерди куруш үчүн деп туруп 137 миллион акча каражат бөлүндү. Бул Кулунду арка автожолун жана асфальттап неме ашты. Тикенектүү чек ара кызматына акча бөлүнүп 22 миллион сом, что бул чек араларды тоссун деп бул өзбек кыргыз чек аралары акча берилип атат, бөлүнүп атат. Жетишпей атат. Аткарылып атат. Может быть, действительно ошону элге жеткизип айтып берген ошондой немеге маалымат немеси болбой атышы мүмкүн. А так жумуштар аткарылып атат. Андан бөлөк капиталдык салымдар боюнча дагы 220 миллион акча былтыркы жылы, мына айтып атам, былтыркы жылы бөлүнгөн. Бул акчалар мына Көкташ, Аксай жолун, Аксай айылында мектептерди, Аксай тамында Рабат жолун оңдогонго, Аксай айылындагы 2 бала бакчаны курганга, Бакай участында ирригациялык объектти суу чыгарып ошол жерге неме кылганга. Андан бөлөк өкмөт дагы 500 гектарга жакын жерди именно Баткен Лейлек райондорунан трансформация кылып, ошо чек ара аймагында адамдардын ошо жер маселеси болбосун деп ошо карап атат. уже бөлүп берилди. Талант менен чектеле, сиз айтып кеттиңиз, анан экинчи раунд коебуз. Талант уктуңуз, өкмөт иштеп атыптыр, жакшылап, жарандык активисттер эмнеге нааразысыңар? Өзүңөр иштебейсиңер. Же өзүңөр иштебейсиңер, чек ара коомдук уюмуңарды түзүп алдыңар, зарыл бекен ошондо өкмөт иштеп атыптыр, силер көрбөй аткан окшойсуңар. Эми бул жерде мен айтып эле келебиз, сөз менен бир далай нерселерди кылып коюп атат да өкмөт, бирок иш жүзүндө эч нерсе аткарылбай жатат. Мисалы, могу социалдык тармактар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Эми Кудай сактасын, ошол Баткенди өнүктүрүп жиберөлү, аябай жакшы өнүгүп кетели. Чек ара такталбагандан кийин алардын баары бир тийин болуп калып атпайбы, ызы чуу чыкпесе? Туурабы? Анан аларды айтыштын кереги жок азыр бул жерде. Акча бөлүндү, андай болду, мындай болду деп. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, мен өзүм көзүм менен көргөн жерлерди. Баягы бул мырза айтып атпайбы, чек арада азыр 1 сантиметр дагы тажиктер биз тарапка кирген жок, андай болгон жок депчи. Мына Табалды Капырович өзү жакшы билет. Биздин Кайрагач посту бар, билесиз өзүңүз. Ошол жерде постто тажиктер биздин баягы Лейлек деген жазуу бар, билесиз. Азыр ал жазууда алып салды. Ошонун 700-800 метр бери кирип келишкен. Кирип кеткен. Факт бар ал жердечи. Чек араны мына куруп алышкан, туурабы? Ошого сиздин оюңуз кандай? Ал негизи Лейлек деген жазууда болуш керек да, чек арачы. Алар 1 километрге жерген, ичине кирип келип, пост куруп алды. Эчтеке кылган жокпуз. Биздин тарапын чыккан жок. Чек ара кызматынын өкүлү турат. Эмне дейсиз? Жоогуңуз барбы? Кандай Калбаевич жооп берем дейт, азыр жооп берсин. Бул ишиге тийиштүү болуп атат. Ал жерде эч кандай тажиктар биз жака кирип кеткен жок. Бардык документтер боюнча тиешелүү адистер баары ошол жерде. Эки тарапты такташып, бардык болгон документтерди коюп такташып турган болгон. Бул союз малы, бул жигит айтып аткан эмес, союз малында курулуп калган экен. Жок, ошондо алардын кызыкчылыгына болуп атпайбы? Кандай документ менен каралса да 700-800 метр биз тарапка кирип атат да, биздин түшүгүнүбүздө.
бул кишилер ошентип түшүнүп атат да, а самом деле документ боюнча эч ким эч жака кирген жок. Баардыгы ордунда эле турат. А курулуш бул Союз маалында Тажикстандын территориясында курулуп калган. Жанагы Лейлек деген жазууну айтып атасың да. Бано. Жок, чек арада маселе болсо эле эмнегедир тажик тарапта курулуп калат, же болбосо тажик тарапта. Бизде эч нерсе жокпу? Андайлар биздики сөз да, биздики сөз болуп жатпайбы? Андайлар толуп атат. Анда если биз немени ала турган болсок, то что биздин территорияда туруп буздуруп алып койгондагы андай момент убакыттар көп анда. Айтсаңыз, тиги жарандык активисттер кичине демдерин ичине алсын, эгер андай маалымат болсо. Биздин территорияда туруп, азыркы сиздин айтканга тескери ушундайлар барбы? Алардын деле объектилери биздин территорияда Далай деген объектилери бар. Именно ошолор. Кайсылар? Мына ошол эле, если арка массивин алсаңыз, мына канал өтүп атат. Ошол тажиктер пайдаланган канал, бирок биздин территорияда туруп атат. Ал жерде ошондой эле, ал жерде чек ара такталбаганда сиз кантип билесиз биздики же алардыкы экенин? Кандай чек ара такталган эмес? Такталган эмес ал жерде? Жок, чек ара такталбаган деп мындай айтпайбыз. Чек ара такталбаган жерде чек ара жок деп эч кандай айтпашыбыз керек. Себеп дегенде. Эми биз билбей жатпайбыз бүгүнкү күндө. Союздан калган жазуунун жерин айтсаңар, ошол жазылып турган жер такталган чек ара аймакка киреби же такталбаган чек ара? Анда сиз эмнеге тажик такталганбы? Такталган эмес. Такталбаса эмнеге сиз айтып атасыз, биз тарапка курулуп калыптыр деп? Сиз өзүңүздүн сөзүңүзгө эмне үчүн мен айтып атам, биздеги болгон архивдик документтер боюнча, тажик тарапка бүгүнкү турган ошол жерде посттор Кыргызстан өз территориясында турат, Тажикстан өз территориясында турат. Бирок такталбаган аймак деп аталат. Такталбаган аймак. Аны кошумча айтып кетейин. Түшүнүксүз. Бул жерде баары түшүнүктүү, себеби дегенде туура маселе, туура суроо. Мисалы, Кайрагач көзөмөл өткөрүү жайы боюнча. Бул жерде айтылып келе жатабыз, такталбай калган, тактала турган чек ара тилкелери депчи. Биз кезинде ошол Кайрагач чек ара постун ошол жерге салганда дагы тажиктер бир канча бизге наразычылыгын көрсөткөн. Силер такталбаган жерге тажиктардын территориясына салып алдыңар деп. Бүгүнкү күндөгү чыр чатактын баары ушинтип чыгып жатат. Чек арага жакын жайгашкан жерлерде курулуш иштерин жасап аткан мисалы. Катта Туз боюнча, мисалы Лейлек району Катта Туз боюнча дагы алар тажик тараптан жарандары тарабынан иштетилип кеткен. Ал жерге биз чек арачылар барып туруп, аларды чыгарып койгондо дагы бүгүнкү күнгө чейин алар наразычылыгын билдирип жатат. Силер такталбаган жерге Катта Тузга кирип алдыңар деп. Ошондой эле мына Тамдык Аксай айылынын Тамдык жергеси дагы бүгүнкү күндө ал жерде чек ара посту турат. Бүгүнкү күнгө чейин ал жерде адистер турат, алар маселе көтөрүп кетет ар жолу ушунда. Силер биздин участокко кирип алдыңар депчи. Ошон үчүн бул жерде туура түшүнүш керек. Бүгүнкү күнгө чейин такталбаса, мисалы үчүн бүгүнгө чейин такталбаган участоктарда ушундай талашуу процесси болуп келе жатат да. Ошондуктан чек араны ал жерге кандайдыр бир тактап, ошол жерде эки мамлекеттин өкмөтүнүн комиссиялары иштеп, бир жыйынтыкка келме сайын мындай чыр чатактар болбойт деп дагы эч ким кепилдик бере албайт. Мен ушул жерде адам катары, жаран катары, журналист катары дагы позициямды так эле айтайын. Тажик тарап кандай дебесин, чек ара маселесине келгенде, менимче Кыргыз тараптын расмий бийлиги дагы, ар бир жараны дагы биздин кызыкчылыкка ойной турган позицияда болуш керек, Табалдык Апарович. Биз азыр талкууну токтотуп туралы, анткени экинчи раунддун убакыты аз эле болуп калды да. Азыр биринчи раундду ушу менен бүтүрөлү. Анан экинчи, үчүнчү да бар, ошол жерде айтып кетсеңер болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул майдан дебаттары. Азыр биз тараптардын позицияларын тактадык. Экинчи раундда биз элдин үнүн угалы деп турабыз. Элде бул чек ара боюнча аябай көп маселе бар экен. Бир нечени эле алып алдык, анткени убакыт бизге тар болуп турганына байланыштуу. Айбек Жаныбаев деп айтат экен. 2020-жылды мен чек араны бекемдөө жылы деп белгиледим, өзүнө белгилептир. Себеби чек араны бекемдебесек, калган маселе деле эмес, эң биринчи көйгөй чек ара көйгөйү дейт. Маселе бул чек ара жылы деп арнабасак деле, мен
ошо 15-жыл депутаттыкка жөнөгөндө ошол элге астына чыккандар элдин биринчи талабы бизге сууңдун да мектебиңдин да жолуңдун да кереги жок, бизге биринчи ушул чек араны тактап бергиле, ошонун үстүнөн алып жумуш алып барсаң деген каалооду жана ошондой талапты койгон да элибиз. Ошон үчүн мен 4 жылдан ашык депутат болдук. Дайыма ушул чек ара маселеси. Себеби кандай гана жумуш кылбайлы, эмне гана кылбайлы, үйүңдө тынчтык болбосо же балдарың мектепке баратканда ок атылып атса, өзүңдүн корооңа жагандай оор куралдардын октору түшүп атса, бул өтө жаман көрүнүш. Мына акырында Максат айылында ошо керек болсо мектепке чейин аткылашты да, балдар окуп аткан. Ошон үчүн сөзсүз муну баарыбыз биз туюп турабыз, муну биз жүрөгүбүз ооруп турабыз, биз эле эмес, мына кыргыз эли ошол жерде Аксайда болгон маселеде, кийин Максатта болгондо биз ошол жака иш сапарга жөнөгөндө элдин баары аэропортто барбы, жолдо барбы каалоону айтып, биз Баткен эли менен биз кыргыз эл дайыма биргебиз, биз эч качан силерди таарынтпайбыз деген ниеттер да. Ошон үчүн негизи чек арада жашап аткан элдин баарын баатыр десек болот, анткени биз баардыгыбыз ушу Бишкекке келип алып эле бияктан баатыр боло беребиз, а ошол жерде жашаган эл карапайым эл. Чын эле биз көтөрчү көйгөйлөрдү алар көтөрүп, биздин чек араны ошолор сактап келип атат десек да болот. Бардык эле жаранда бир айга Баткен облусуна же Лейлек районуна барып жашап кел десеңиздер, ошондо өз териси менен, жууну менен тартат да. Менин деле бир туугандарым бар, ошол Баткен облусунда жашайт. Жалгыз эле мен бул жакта, ошон үчүн ал жерде жашаган адам бул маселени да өзгөчөрөөк билет да. Абдикарим Карбекович, сиз эмне деп айтасыз? Сиз өтө туура маселеге баа бердиңиз. Себеби дегенде ошол жердеги чек арада жакын жайгашкан элдер чынында баатыр, чынында чек арачылар. Ошол жердеги элдер, ошол жердеги жайгашкан чек ара заставанын аскер кызматкерлери менен бирдикте чек арадан кайтарууда. Кайсыл жерде болсо дагы, эгерде бир чек арачылар бүгүнкү күндө чек арада баары бир сызыкта туруп, кол менен кармашып, анда кайтарылганга эч мамлекеттин күчү жетпейт. Ошону чек араны кайтаруудагы биз жергиликтүү калк менен биргеликте ошолордун жардамдары менен бүгүнкү күндө биз чек араны кайтаруудабыз. Көп маселени, көп маалыматтарды мисалы биз ошол жергиликтүү калктан алабыз. Эмкиге Гүлжигит Исаков деген жаранды катыбыз. Менимче чек ара коомдук уюмунун мүчөсү ошол суроо койгон экен, чек арада жашагандардын көбүнүн турак жайга болгон кызыл китеби жок экен. Муну ким чечиш керек? Кимиңиздер жооп бересиздер? Сиз. Бул маселе боюнча өткөндө биз коом менен учурашып сүйлөшкөнбүз. Вице-премьер-министр Разаковдун кабыл алуусунда болушкан. Ошондо ушул маселе көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө биз ошол Көк Таш айылы боюнча сөз болуп атат бул негизинен. Ошол айланасында айылдарда. Кукташ Максат, Максатта дагы болуп атат. Бул маселе мындай да, өзү кызыл китепти алыш, акча төлөп алыш керек. Анын өзү келип заявление жазыш керек. Мен алам деш керек. Ошондой болсо эч кандай тоскоолдук жок. Азыр даже биз ошондой иш план түзүп атабыз, что болушунча аларга льгота берип, жеңилдик берип туруп, өзүнө жеңилдик берип, и тез убакыттын ичинде жасап бергенге ошондой мандат. Өкмөт ичет экен. Бизде экинчи раундтун боюнча бердиңер 20 күнү. 20 күндө азыр ошол маселеси чечилди. Кичине эле убакыт калыптыр. Бирөөнү бир экөөнү окуп ийсең болот, анан биз өтүп кетели. Тезирээк окуйлу. Кылыч Шанаев жазган экен. Бош жаткан жерлерибизди ээлеп алып жаткандыгын мен видео тартып көрсөткөнмүн. Бул Алабука чаткалга байланыштуу айтып атат окшойт. Ошол жер чечилди дейсизби? Биздин аймакка кирип келип бир жараныбызды бутка атып сүйрөп кетишти. Мына ушул иш боюнча жыйынтык чыктыбы? Кыргызстан жеринде атылгандыгы аныкталган болсо дагы эч кандай кылмыш жолуна тартылган жок өзбек чек арачылары дейт. Бул Алабукага байланыштуу айтып атат окшойт. Сиз жооп берип койсузбу? Бул Алабука районундагы болуп өткөн окуяны алып жатат. Ал жерде чынында эле чек ара маселеси болуп турган. Эки тараптуу биздин жаран ошол жерге малдарына кирип чыккан убакта өзбек тараптарынын чек арачылар тарабынан ок атылып анын бутуна тийген. Бул маселе боюнча дагы бир канча биз туугандары менен дагы жолугуштук. Ошол баланын өзү менен дагы жолугуштук. Эки мамлекеттин укук коргоо органдары бул жумушту алып барууга сөз берип, жумуштарды алып барып туруп, материалдары менен бүгүнкү күндө алмашып жатышат. Чоң рахмат. Бизде көп бар экен да, бир 3-4 дагы бар экен. Бирок тилекке каршы бизде убакыт аз.
1 саат билинбей өтүп кетти. 3-чү раундда жакшы бир маселе бар, ошону талкуулайлы. 2-чи раунд ушу менен бүтүрөлү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз тараптардын позициясын тактадык, элдин үнүн кичине болсо да уктук. Ушу 3-чү раундда эң маанилүү маселе сунуш. Эмне кылабыз? Кандай чечебиз? Кимден баштасак, баарыңар бири-бирден өтүп кетели. Анткени бизде бир 5 минут калды. Бул жактан баштайбыз. Сунуш биз дайыма коюп келебиз. Бул чек ара маселесин чечишибиз керек. Бул Өзбекстан менен, Тажикстан менен сөз чечпесек, бизге дагы жок, инвестиция дагы, биздин элдин коопсуздугу дагы, анан башка мамлекеттин ишенимдүүлүгү дагы азаят да. Ошон үчүн биз биринчиден бир делимитация, демаркация маселелерин биз сөз чечишибиз керек. Андан сырткары биздин ошол мына президентибиз буйрук чыгарды, жылды санариптештирүү жана региондорду өнүктүрүү жана жаш балдарды коргоо деп. Бул маселени биз колдошубуз керек. Биз ички миграцияны биз токтотпосок, бул Баткен облусунда эле эмес, башка облустарда да бул чоң көйгөй болот. Биз айылдарды өнүктүрүшүбүз керек, кичи шаарларды өнүктүрүшүбүз керек. Ошондо биздин экономикабыз баягы туруктуу өсөт деп ойлойм. Рахмат. Бүгүнкү күндөгү эң негизги суроо бүт эле коомдо ушул болуп турат. Маселени кандай чечиш керек деп. Албетте биринчи кезекте бул чек араны такташ керек. Бирок качан такталат? Вот маселе болуп турат да. Ошондуктан такталга чейин кантип жашайбыз? Же ушундай чыр-чатактар боло береби? Ошондуктан такталганга чейин сөзсүз түрдө ал жерде жергиликтүү бийлик, жергиликтүү ошол жердеги аксакалдар, ошол жердеги адамдар менен түшүндүрүү жумуштарын өткөрүш керек. Сөзсүз түрдө бул жумуштар бир тараптуу эмес, эки тараптуу болуш керек. Мына ушул жумуштарды дагы азыр иштеп баштады. Бул Талант мырза дагы билет, азыр Баткен областындагы менен Сагди областынын жергиликтүү бийликтери азыр бири-бирине жанагыдай чай берип, аксакалдарды чакырып ушундай жумуштарды башталды. Ушундай жумуштарды күчөтүш керек ал жерде. Ошол жердеги чыр-чатакты болдурбоого алдын ала бир кандайдыр бир чоң иш-чараларды көрүш керек да. Делимитация деген маселе бул узакка созулуп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде бул дүйнөлүк практикада бар. Кээ бир жерлерде 200-300 жылга чейин делимитация жүргүзгөн мамлекеттер бар. Ошон үчүн чек араны такташ керек, болушунча делимитация, демаркацияны тездетиш керек. Бирок ошол эле убакта эгерде алар сүйлөшүү эки тараптуу маселе да бул. Алар сүйлөшүүгө көрүнгөн шылтоолорду айтып кечиктирсе, мен ойлойм, что чек ара кызматын күчтөндүрүш керек ошол жерге. Ошол жерде чек ара кызматына болушунча жардам бериш керек, көмөктөшүш керек. Буларды элге түшүндүрүү ишин көбүрөөк жүргүзүп туруп, ошол жерде чек араны кайтарганга ошо жергиликтүү элден дагы тартыш керек да. Эмне үчүн ушул убакытка чейин ошол иш-чараларды алып келбейбиз, алып барбайсызбы? Жок, азыркы күндө деле жүрүп атат. Азыркы күндө жүрөт, бирок Күчөтүш керек деп атпайсызбы? Күчөтөлү да. Ошо да эми күчөтүш керек да, дагы мындан дагы азыр деле бар, чек арачы бар азыр деле ар бир областта группа түзүлгөн, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча губернатордун биринчи орун басары баш болуп, ошол жердеги тиешелүү адистер менен группа бар, алар ушу айылдарга барып, баарын түшүндүрүү жүргүзүп атат. Бирок дагы эле түшүндүрүш керек. Себеби ар бир жанагындай тополоң болгондон кийин адамдардын баягы немелери өзгөрүп атат, психологиялары. Дагыларды түшүндүрүп турушубуз керек да. Себеп дегенде делимитация иши бул көпкө созулуп калышы мүмкүн. Талант мырза? Сунуштун биринчи очередь ошол чек ара кызматын көчүрүш керек, милдеттүү түрдө көчүрүш керек. Чек ара кызматын толугу менен көчүрүш керекпи же ошол жерде штатты көбөйтүш керекпи? Штатты көбөйүп ошол жерге, ошол жерде барып жеринен иштеш керек. Анан делимитация, демаркация иштериндеги комиссия мүчөлөрүнүн арасына жүрөгүндө мекенчилик сезими бар адамдарды кошуш керек. Азыр кандай адамдар иштейт экен? Азыр эми түшүнүксүз айта албайбыз. Жарандык активист сизди киргизип койсо, сиз кандай эмнени чечесиз ошол жактан айтып берсеңиз? Ошол жерге барып, ошол жерде элдер билген элдер бар да. Мисалы, мен деле толук билбейм, ал жакта жашабагандан кийин. Ошол жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Ошол жерде карапайым патриоттор бар. Ошолор билген адамдарды кошуш керек деп ойлойм да. Уже тажрыйбасы бар. Деликат түрдө ошону чечиш керек да. Ушундайбы? Же сүйлөшүү жолдору менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Себеби кечеги кагылышуу чоң кагылышуу болду. Оор куралдар колдонгондон кийин эки мамлекет, эки эл да түшүндү, бул кереги жок экенин
бул төлкө сүйлөшүү жолдору менен биз бул маселени чечишибиз керек. Ушул жерде чек арачыларга эме берүүнүн аягында биз таазим кылып айта кетчү жердебиз. Равшан Муминовдун кайтыш болуп калган чек арачынын үй бүлөсүнө үй берүүнү жогорку кеңеште сиз көтөрүп чыккансыз, коомчулук силер дагы көтөрүп чыктыңарыздар. Ошон өкмөт ошо көңүл бөлүп ушул кишинин чек арачынын үй жай берген экен. Мындан ары дагы мындай кырсык азыраак болсун дейли, дээрлик болбосун, таптакыр эле болбосун. Сиздердин ишиңиздерге биз ийгилик каалайлы. Чынында чек арачылардын арабызда катышып отурганы бүгүн бизге Силерге баарыңарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул көйгөйлүү маселени бүгүн талкууладык. Бирок биз ойлойбуз, ушу жылдын ичинде дагы бир жолу эзи кейип азыр айтып атасыз ушундай болуш керек деп, анан ошо болгон жыйынтыкты талкуулайлы. Баарыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Говорит интернет телеканалында жана Next TV телеканалында түз эфирде бейшемби күнү саат 18-де дебаттар ар дайым болуп турат. Биз менен болгонуңар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар. Урматтуу замандаштар, коомчулукту түйшөлдүргөн маселе болсо ортого салыңыздар. Говорит ТВ мультимедиалык агенттиги Кайыргүл Урмканова сиздердин кызматта. Сиздерге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.